Assalamu алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинде эмгектенип жаткан мекендештер, амансыздарбы? Келе жаткан Курбан айт майрамыңыздар менен 16-июнь буйруса Курбан айт белгиленип, майрамдык маңай болуп атат, бардыгызда буйруса. Мына Москвада белгилүү кой бар аты менен таанымал болгон кыргыздардын мал базарына келип калдык. Койлордун, уйлардын, жылкылардын бааларыны агабыз менен амандашып билип берүүгө аракет кылабыз. Келиңиз. Ислам ага, иштериңиз жакшы? Жакшы, Кудай буйруса. Иштеп атасызбы? Алхамдулилlah, жакшы иштеп атабыз. Бизди аябай көп мекендештер көрүп жатат экран аркылуу. Жакшы. Жыл сайын 2000ден 3000 деген койлор Курбан айттарда союлуп, майрамдык маанай болот бул жерде. Биздин мекендештер ушул жерде койлор союшуп, эхсандар берилет, башка оюндар болот демекчи бул жерде. Эл менен амандашып, койлордун баалары боюнча сүйлөшөлүк анда. Ассаламу алейкум, Москвада мекендештер. Бизде кой барда койлор бар. Курбан айтка ылайыкташтырылган койлорду алып келдик. Кудай буйруса, алхамдулилlah баары жакшы. Бүгүнкү күндө, бүгүнкү учурда 900дөн ашыгыраак койубуз бар. 16-сына чейин 1200-1300гө чейин, андан ашып кетиши да мүмкүн. Примерно ошого ылайыкташтырып атабыз. Койлордун баасы азырынча 450-500дөн болуп атат. 450-500дөн. 450-500дөн. 450 ана кичинекей козулар, 500дөн андан чоңураактары кетип атат да. Алар курбандыкка жарай турган жаштар. Курбандыкка жарай турган 1 жаштан өйдөгөлөрдү алып келдик. Булар кочкорлор дагы бар, койлор дагы бар. Койлор дагы бар, Эдилбай койлору дагы бар. Меридок койлор дагы бар. Эдилбайске койруктары чоң-чоңдор бар дегендерге койругу менен, койругу азыраак дегендерге койругу азырактар. Жакшы экен. Анан уй заказ берем дегендерге, бука соём дегендерге, пока бизде уй менен буканы эч ким айта элек, анткени бизге айтса биз алып келебиз да. А если 16-сына чейин айтып калса, жетишип калса алып келе алабыз. 16-сына чейин айтпай, 16 күнү алып келе десе, биз эми алыс жакта ташыйбыз да. Ага жетпей калышы да мүмкүнбүз да, ошондочу. Негизи буга чейин тартылганда ошол 320, 350, 370ке чейин балдар болот эле. Эмнеге кымбат быйыл? 320 чейин болуп аткан. Бул эмеден баккан кишилер бир аз баасын көтөрүп салышты. Анткени биз башка жактан алып келебиз, өзүбүз деле башка жактан алып келип башка областтан, Астрахан областынан, Калмыкиядан алып келебиз. Ошолор болсо Иранга жол ачылгандыктан көбүнчө баары Иранга ташып атат да азырча. Анан аяктагылар өздөрүнүн баасын кымбат коюп атат. Анткени аларды сатыш керек болуп атат. А биз ошого Москвадагы эми элдер Курбан айтка союлбай калбасын деп, алар койгон баадан дагы ашыгыраак кылып алып келип атабыз. Анткени биз дагы биякта Курбан айтка эметкендер Москвада мусулмандар көп экен да. Ошого биз алып келип атабыз да, анткени эме болсун деп, бияктагыларды ихсанды кылсын деп, ошого бир аз кымбатыраак болуп атат. Иншалла Курбан айттан кийин Иран жабылып калса, баалар түшүп калышы мүмкүн. Түшүп калышы мүмкүн. Койлардын местасы бир аз өзгөрүп тур, көрүп атасыздар мына. Бактарактар турат. Ошол жерде эле тапчандары бар эле, очокканалар бар эле мындайынан. Ошондон эле жанагы жерге кирбей эле мындай бир 100 метрдей айдасаңыздар, ошол жерде мындай кирет экенсиздер, туугандар. Бул жерге дагы ошол бойнан жылдырып коюп тур, королорду салып коюп тур. Ушул жерден келип кеден союп кетсеңиздер болот экен. Дагы бир эки суроо, курбандыкка жарай турган койлоруңуз могу жерден канча жана болуп калат? Баасы кандай болуп калат? Эми курбандыкка жараган койлор бир 14.000ден өйдө кете берет. 14.000 өйдө кетет. 14.000ден 13.000 болуп калышы мүмкүн. Эми арасынан 13төн эми өйдө кете берет да. 40.000ге чейин кете берет өйдөдөн. Бирок көзгө көрүнгөн чоң кочколор жатат могу жерде. Чоң кочколор бар, ооба. Чоң кочколорду издегендерге бар. Кочколор бир аз баасы өйдөрөөк болуп калат, аны веске жараша да, живой вестен сатабыз бизче. Ошондон 14.000ден эми өйдө кете берет. Бу жакты бир көргөзүп койгон, жүрүңүз. Бул агаларыбыздан азыр ошол курбандык чалганга кой тандап турушат. Бул жакта королор бар, акыларды коюп коюптур. Туугандар, эми ошол майрам күндөрү келип, ушул жерден койлорду союп, ушул жерде эксандар берилет, той аштар болот, ушул жерден жанагылар болот, тушоо кесүү, жана башкалар, моюнзоктор болот. Келип жыргап кетсеңиздер болот. Ал күнү кандай, мындай тынчын ала тургандар жана болбойбу? Жок, ал күнү тынчын ала турган эч ким болбойт. Биз өзүбүздүн адамдарыбызды жолдон баштап, ана центральный жолдон баштап ушакка чейин киргенчекте өзүбүздүн балдарды коебуз. Сопровождение кылганга эч ким келип, гаи келип да туруп, мана машина менен келгендерге
да тийишпейт, милициялар келип да эчтекесин карашпайт. Биз өзүбүздүн балдарды немеден баштап, ана центральный жолдон баштап, бияка келгенчекте өзүбүздүн балдар сопровождение кылышат. Эч ким тийишпейт, эч ким эметпейт. Жакшы. Негизи бир учтан келип сойгондо мекендештер бул жактан сойлат, агаларыбыз өздөрү союп беришет демекчи. Эми эл көп болгондо, патыр-путур болгондо могу жерлерге кийлип өзүңүздөр сой бересиздер. Балта бычактары берилеби, кандай болот? Берилет, балта бычактары полный өзүбүз даярдап койгонбуз. Иншалла 15 күнү түнү уш жердин баарын ылайыктап коюп коебуз. 16 күнү эртең менен ушактан келип сойгонго ылайыкташтырып коебуз. Сизге касап балдар керек эмеспи? Бизге касап балдар керек. Канча штук боласыз эми? Эми касап балдар канча штук болгону, касап балдардын көбүрөөгү болгон жакшы. Анткени элдер көп күттүрбөй, эртерээк бүткөнүбүз жакшыраак болот да. Эми ошондуктан касап балдар болсо чалып келе берсин. Анан кандай болот? Кой алгандарга, жана кой сай албайм дегендерге союп берүү негизи канча болот силерде? Башка күндөрү келсе делечи. Башка күндөрү келгенде бизде 500-тен 800гө чейин ойноп атат да багыбызча сойгону. Курман айт күнү бул балдар келип өздөрү сое турган балдар өздөрү баасын коюп берет. Биз аларга мынчадан сой, тигичеден сой деп айта албайбыз. Анткени ал балдар өздөрүнүн баасын өздөрү коет. 1000 сомго чейин союшу мүмкүн алардын. Сиз 500-тен 800гө чейин дегениңиз кандай? Жана баштарын куйкалап береби, чичек карын жана башка күнү, ооба. Башка күндөр өзүбүз 500-тен 800гө чейин ойнойт. Биз өзүбүз союп, башын куйкалап, кадимкидей кылып устукканда. Ичек карынча? Ичек карынын эми жуугандар балдар өзүнчө, алар өзүнчө сүйлөшүп алышат. Сүйлөшүп алат, аяк өзүнчө таплата болот. Аябай жакшы. Ушул жерде кенен сое турганды соесуздар. Анан уй заказ берем, төз заказ берем, жылкы заказ берем дегендер болуп калса, той аштарга, башкаларга ага деле кайрылсаңыздар болот. Ооба, ага деле кайрылсаңыздар болот. Курман айтка жетишпей калдык. Курман айтка эч ким деле заказ берсе деле алып келгенге уже жетишпей деле калдык да. Бүгүн 12-13 болуп кетти. Бизге айтса бир жумадан 10 күнгө чейин алып келип бергенге эмет алабыз да. Негизи той аштар жылына көп эле болот Москвадачы. Канча жылкы сатылат негизи, сыр болбосо таксыр? Эми сыр болбосо былтыр биз примерно бир 70-80ге чейин саттык да. Жылкыны. Союп ушул жерде. Той аштарга союп өздөрү эметип алып кетчү. Бизде кескен станогубуз дагы бар. Кудай буйруса ошо менен да кескенге да эметебиз да. Аябай жакшы. Негизи доставкалар боюнча да сүйлөшүп болдук. Подмосковьяларга селиком койду сойдуруп салганга мүмкүнчүлүктөр барбы, жеткирип берүүлөр? Жеткирип берүүлөр мүмкүнчүлүк бар. Яндекстен жөнөтөсүздөр жакандай болот аяк. Союлуп тушасын болсо Яндекстен жөнөтөбүз. Эгер живой кой боло турган болсо, өзүбүздүн балдарга айтып, кимиси бош болуп калса, ошо менен жеткирип беребиз. Живой деле жеткирип бересиңер. Подмосковьяларга, башкага. Аябай жакшы. Толук эле маалымат бердик окшойт. Түшүнбөгөн суроолор болсо, чалып байланышыңыздар. Ислам агабыз номерлерин коюп койдук. Навигаторго киресиздер дагы кой бар деп эле жана кылсаңыздар, ушул жерге алып келет. Андыктан мен адресин жазбадым. Группалар менен бөлүшүп, жакшы калуу тилек жаза кетиңиздер. Келе жаткан Курман айттым байрамыңыздар менен. Ушул жерде оюн зоок, майрамдык маанайлар болот. Келип, тамаша кылып, чай ичип, жыргап, эс алып келсеңиздер болот. Ошол 16, 17, 18, 2-3 күн болот дейм бул жердечи. Ооба, 3 күн ушундай жакшы иш-чаралар болот. Көрүшкөнчө ассалам алейкум. Каналга катталып, лайк басып, дагы бир жолу айтайын, группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Бардыгы билсин. Башка өзүбүздөн алак демекчи да, башкаларга кайрылбай, өзүбүздүн кыргыз бир туугандар, кой баккандар көп. Ошол жак кайрылып, ошол жактан алалык. Рахмат. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.